Кыргызстандык спортчу Кубанычбек Абдисалам уулу Brave Combat Federation уюмунда 3-чү жеңишине жетти. Аталган промоушондун кезектеги Brave Combat Federation 47 Азия үстөмдүгү аталышындагы мелдеши 11 март күнү Бахрейн өлкөсүндө болуп өттү. Кеченин негизги беттешинде Омок каймана ысымы менен таанымал Кубанычбек Абдисалам уулу UFC'нин мурдагы мушкери филиппиндик Роландо Ди менен кезгелди. 5 мүнөттүк 2 раундтун жүрүшүндө кыргыз мушкери атаандашынын үстүнөн өз үстөмдүгүн орнотуп, бир нече жолу беттешти. Мөөнөтүн мурда бүтүрүп коюуга жакын барды. Ал эми 2 раундтун жыйынтыгы менен филиппиндик мушкер беттешти улантуудан баш тартты. Бул менен Абдисалам уулу Brave уюмунун алкагындагы кезектеги жеңишине жетти. Ушул эле турнирде дагы 2 кыргызстандык мушкер Рыскулбек Ибраимов менен Немат Абдрашитов дагы күч сынашты. Ибраимов дагы бир филиппиндик спортчу Джинел Лаос менен таймашып, 3 раундтун жыйынтыгында калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жетти. Ал эми Абдрашитов россиялык Анзор Абдулхожаев менен кезгелди. Биринчи раундда Абдулхожаев өзүнүн үстөмдүгүн орнотту. Экинчи раундда кыргыз мушкеринин муунтуу ыкмасы менен жеңип коюуга жакын барды. Бирок Абдрашитов ал абалдан бошонуп, андан соң атаандашын таамай соккусу менен нокаутка учуратты. Жыйынтыгында бул күнү октогонго чыккан 3 кыргыз мушкери тең жеңишке жетишти.